18 жаштан жогорку эркектер арасында жугуштуу эмес ооруларды алдын алууга багытталган жооптуу болот аттуу бир айлык акция башталды. Акциянын алкагында Саламаттыкты сактоо министрлигинин тапшырмасы менен уролог дарыгерлер тобу өлкөдөгү облустук бириккен ооруканаларына жөнөтүлгөн. Дарыгерлердин алгачкы иш сапары Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын урология бөлүмүндө болуп, бейтаптарга операциялар жасалып баштады. Бирибиздин тажрыйба алмашып, биз билген нерселерди бияктагы командага өткөзүп берип, булар билген нерселерди бизге өткөзүп берип, ошо бейтаптарга жардам берип, операция жасап, анан консультациялар кылганына келдик. Өзүм негизги штаттан тышкары Минздравдын урологумун. Ошо зам министрибиз бизге тапшырма берди. Жергиликтүү баардык урологторго биз мындай жардам беришибиз керек. Жергиликтүү элдер ошо Бишкекке кыдырып, башка жака кыдырып жүрө бербей, ордунан, мисалы ушул жерден карап колун өзүнө эле дарыланганга, операция жасатканга мүмкүнчүлүктөрү болсун деп. Бүт өлкөнү кыдырып чыгабыз. Нарын, Манас, Баткен, Ош ушул болгон булуң бурчун буюрса, министерствонун тапшырмасы менен биз кыдырып чыгабыз. Азыр малоинвазивный метод оперативное вмешательство деген уже жайыла баштабадыбы? Биздин өлкөдөгү мынакей чоң жетишкендиктерге жетишип, аппаратураларды, инструменттерди алып берип жатышат. Бизге мына жаңы жылдын астында эле директорубуз Асан Акунова Камила Шамшидиновна жаңы аппарат алып берди. 2 миллион сомго тур деген мурдакы резектоскоп иштебей калган аппаратыбыздын, ушундай тур деген аппараттын. Анан азыркысы жаңы Таранто деген Германиянын жакшы качественный аппаратын алып берди. Ошону менен жанагы гиперплазия предстательной железы, опухоль мочевого пузыря деген ушундай операцияларды жасаганга жетишип атабыз, мүмкүнчүлүк болуп. Айнура Аламанова жолдошу менен чоң Тогузбай айылынан келишкен. Алар урология бөлүмүнө жаңы медициналык жабдуулар келгенин угуп, көптүн бери көйгөй болуп келген оорусун борборго барбай эле облустук бириккен ооруканасынан текшертип, дарыланып жатканына кубанычта экенин билдирди. Ошо жолдошумду Бишкектен врачтар келди дегенинен ошо врачтарга бир сыйра көрүнүп кетели деп келгенбиз. Аябай жакшы кабыл алышты. Азыр дагы бир сыйра көрөбүз дегенден биз врачтарды күтүп атабыз. Операцияга кирип кетти. Ушу врачтарга ишине ийгилик, ден соолуктары болсун. Чоң рахмат айтат элек баарыбыз ушо отургандар. Акциянын максаты эркектердин арасында кооптуу оорулардын катарындагы кант диабети, жүрөк кан тамыр оорулары, кан басымдын жогорулашы, өпкө оорулары, залалдуу шишик онкология ооруларын алдын алуу болуп саналат. Өткөн жылдагы профилактикалык акция жогорку натыйжаларды көрсөтүп, эркектердин саламаттыгына олуттуу баа берүүгө мүмкүндүк берди. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.